Салам достор, кутмандуу күнүңүздөр менен шоу бизнес жаңылыктары менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, өз ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Назира Айтбекова менен Чубак ажы эмнени баштаганы калышты. Чубак ажы экөөбүз биригип алып, элди ынтымакка чакырган бир долбоор жасасак, ар бир дин адамдын өсүшүнө жол көргөзөт. Кайсы динди гана тутунбасын, адам катары жетилсе, өссө кубанабыз. Бул кайсы гана диндин болбосун милдети, каада салтты кармануу, улутту улут бойдон сактап калуу, тилди өнүктүрүү сооп иш. Кыргызстандын конституциясында ар бир жарандын дин тутунуу эркиндиги бар. Мыйзамды сыйлайлы деген сындуу, не дедиңер? Тытышпай толеранттуу болуп, Манас атабыздын айкөлдүгүн үйрөнгөн болобузбу дейм да, деп жазган Назира Айтбекова өзүнүн Facebooktагы баракчасына. Эл эмне мушташып ыркырашып атабы, тынч эле үйлөрүндө жатышат го. Ушундай кырдаалда молдокелерди козгой берүү, коомчулуктун гыжырдануусун күчөтпөйбү? Ансыз да умрадан коронавирус жуктуруп келгендер жетишип атканда. Ырчы Аида Кулуева экинчи ирет эне болду. Үй бүлөдөгү толуктоолор тууралуу Ырчы айым Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирген. 30 март күнү экинчи кызым жарыкка келди. Кызыбыздын бою 54 см, 4 кг 325 грамм салмакта төрөлдү. Азыр абалыбыз жакшы, акырындап калыптанып жатабыз. Атасы кызыбызга Азаля деген ысым коебуз деп жатат. Биринчи кызыбыз Айлин жакында 6 жашка чыгат. Кудай буйруп өзүм каалагандай кызыма шерик кылып бердим, дейт Ырчы айым. Эске салсак, Аида Кулуева бир кезде сахнадан алыстап кеткен. Кийинчерээк Кыялда Кенже Дүйшеева менен Жүрөгүм аттуу ырларды аткарып, репертуарын жаңылаган. Жаз келип, калың журкандарды биз эми жука журкандарга алмаштырабыз. Абдан сонун, жумшак кездеме менен колго тигилген Кореядан келген мына ушундай журкандарды мен Корея KG баракчасынан алдым. Негизи эле бул баракчадан мен көптөн бери жаздыктарды, кышкы журкандарды жана ошондой премиум класстагы мына ушундай сонун, жеңил, аппак журкандарды буйрутма кылып үйгө алдырсаңыздар болот. Сапаты эң эле жогорку. Жана ошондой эле эң эле ыңгайлуу, бул жаздык жөнүндө айтып кетпесем болбойт. Ким бийик жаздыкты жакшы көрбөсө, мендей болуп, мына ушундай жаздыкты алсаңыздар болот. Бул эң сонун, моюнду оорутпаган жаздык.